Улуттар уюму жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы саудиялык журналист Джамал Хашогджинин көзүн тазалоо падышалыктын расмий адамдары тарабынан алдын ала пландалганын көргөздү. Казакстанда абанын температурасы 40 градустан төмөндөп, башкала Астана баштаган бир катар региондордо мектептер жабылды. Мен бүгүн сотум болду. Досрочное освобождение деген саат 10-да бошотту мени. Кудайга шүгүр, кыргыз элим, силерге Алла разы болсун. Өзүңөрдүн уулуңарды көрүп мени дуа кылдыңар. Колдон келишинче жардам бериңер. Орусияда сот кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулун мөөнөтүнүн мурда жазадан бошотуу жөнүндө чечим чыгарды. Такси айдап баратып көчөдөгү элди сүзүп кеткени үчүн былтыр 1,5 жылга коомдук ишке чыгарылган Анарбек уулу 19 февралда бошотулат. Саламатсызбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон мына ушул жана башка орунтуу окуялар менен алдыда бүгүн Азаттыкта кеңири тааныштырабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Улуттар уюму жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы Сауд Арабиялык журналист Джамал Хашогджинин көзүн тазалоо падышалыктын расмий адамдары тарабынан алдын ала пландалганын көргөздү. Бул тууралуу чогултулган далилдерге таянып уюмдун атайын баяндамачысы билдирди. Айнура Жекше кызы теманы улантат. Бейшемби күнү Женевада жарык көргөн билдирүүдө Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Аньес Каламар Түркияга сапарым учурунда чогултулган далилдер Хашогджи мырза Сауд Арабиянын расмий адамдары тарабынан алдын ала пландалган ырайымсыз адам өлтүрүүнүн курмандыгы болгонун көргөздү деп белгиледи. 3 эксперттен турган топ Түркияда 28 январдан 3 февралга чейин болуп, окуянын чоо жайына байланышкан материалдар менен таанышып чыккан. Каламардын айтымында журналистти жөн гана уурдоону көздөшкөнбү же ал иштен майнап чыкпаганда гана көзүн тазалаш керек беле белгисиз. Улуттар уюмунун өкүлү саудиялык бийлик кылмыш болгон Стамбулдагы консулдугунда тергөө жүргүзүүнү көздөгөн түрк полициясынын аракеттерин кыйла кечеңдеткенин жана тоскоолдук түзүшкөнүнө басым жасады. Имаратка жана консулдуктун резиденциясына кирүү уруксатын берүүнү создуктуруу, кылмыш болгон жерди тазалоо түрк криминалисттеринин далил табуу ишин абдан чектеди деп кошумчалады Каламар. Саудия өкмөтү жана түрк тышкы иштер министрлиги баяндамага байланыштуу комментарий жасаша элек. Риядтын сынчысы бир нече жылдан бери АКШда жашап келаткан Вашингтон Пост гезитинин колумнисти Хашогджини былтыр 2 октябрда ал өз өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна документ алганы барганда өлтүрүп кетишкен. Консулдукка кирип кеткен бойдон бир нече күн дайынсыз болгон журналистти өлтүргөндөн кийин денесин мүчөлөшкөнү ачыкка чыккан. АКШнын чалгын кызматтары аны Саудиядан келген агенттер тобу тындым кылган. Аларга буйрукту тактынын мураскери Ханзада Мухаммед бин Салман өзү берген деп ишенишет. Рияд Ханзаданын журналисттин өлтүрүлүшүнө тиешеси жоктугун айтып келатат. Баса Улуттар уюмунун баяндамачысы белгилегендей, Хашогджи консулдукта киши колдуу болгонун моюнга алганы менен маркумдун сөөгү кайда экенин Саудия бийлиги дагы эле айта элек. Өткөн жылдын этегинде падышалыктын прокуратурасы бул кылмышка байланыштуу 21 шектүү адамдын ичине жергиликтүү 11 кишиге айып тагылып, иштери сотко өткөрүлгөнүн билдирген. 11 кишиге айып тагылды жана кылмыш иш козголду. Адам өлтүрүүдө алардын ролун аныктоо үчүн тергөө жүрүп жатат. Мамлекеттик айыптоочу буйрук берген жана кылмышты аткарган 5 кишини өлүм жазасына өкүм кылууну сурады. Каламардын баяндамасы жайдын башында расмий жарыяланат деп күтүлүүдө. Ал тапта бейшемби күнү Нью-Йорк Таймс гезити Ханзада бин Салман Хашогджи мекенине кайтпаса жана Риядты сындоону токтотпосо ага каршы ок колдоноорун жардамчысына 1 жыл мурун айтканын жазды. Айнура Жекше кызы, Прага. Франция Италиядагы элчисин чакыртып алды. Париж мындай кадамга италиялык саясатчылар өкмөттү сындап келе жаткан сары кемселчендердин өкүлдөрү менен жолуккандан кийин барган. Эки мамлекеттин ортосунда элчини чакыртып алуу 2 дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу болуп отурат. Париж менен Римдин ортосундагы алакалар былтыр Италияда улутчул партиялар бийликке келгенден кийин сууй баштаган. Зайырбек Бактыбаев кеңири айтып берет. Дипломатиялык жаңжал Италиянын премьер-министринин орунбасары Луиджи Ди Майо 5 февралда Париждин жанында Франция өкмөтүнүн саясатына каршы чыгып келе жаткан сары кемселчендердин өкүлдөрү менен жолуккандан кийин күчөдү. Кездешүүдөн кийин Луиджи Ди Майо Твиттерге өзгөрүү жел аргысы Альпыдан өттү деп жазды. Муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп санаган Париж Римдеги элчисин чакыртып алды. Франция бир канча айдан бери негизсиз айыптоолорго, чабуулдарга кабылып, сандыраак билдирүүлөрдүн курмандыгы болуп келе жатат. Франциянын ички ишине акыркы жолку кийлигишүү кезектеги ыксыз чагым деп айтылат.
Франциянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Француздарда көп сөз, сандырақ сөз деген кеп бар. Бұл ескертүүлөр саны жана мааниси жагынан ашыкча болуп кетти. Демек алар маанисиз. Биз акылсыз адамдар менен оюн ойнобойбуз. Бизде маанилүү кошунабыз. Италия мамлекети менен кыла турган көп нерсебиз бар. Париж менен Римдин алакасы 2018 жылы мартта Италияда улутчул жана популисттик саналган Лига кыймылы жана 5 жылдыз партиясы парламенттик шайлоодо утуп, коалициялык өкмөт түзгөндөн кийин сууй баштаган. Эки өлкө ортосундагы араздашууга Европадагы миграция саясаты негиз болуп келе жатат. Франция Римди жер ортолук деңиз аркылуу келип жаткан африкалык мигранттарды кабыл алуудан баш тарткан үчүн катуу сындаса, Италия алар аркылуу өтүп жаткан качкындарды чек арадан киргизбей, артка жөнөтүп жатат деп Францияны айыптайт. Меймандостук жана жоомарттык тууралуу сабак өтүп келе жаткан француз өкмөтү өзү акыркы 2 жылда Италия, Франция чек арасынан 60 000 мигрантты, анын ичинде балдар менен аялдарды киргизбей, алардын айрымдарын түндө токойдо калтырган. Мындан тышкары Италиядан бара жаткан поезд каттамын көзөмөлдөгөн полициянын айынан биздин мекендештерди көп текшерип жатышат. Эгер мени мажбурлай турган болсо, Италия полициясы да Франциядан келе жаткан поездерди ушундай кылып текшерүүгө барышы мүмкүн. Акыркы жылдары эки өлкөнүн ортосунда экономикалык долбоорлорго, коопсуздукка байланышкан башка да талаш тартыштар пайда болду. Маттео Сальвини Францияда оппозициячыл саясатчы Оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пенди, ал эми анын кесиптеши Луиджи Ди Майо сары кемсилчиндерди колдоп келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Бирөөз улантабыз. Казакстандын түндүк, борбордук жана чыгыш аймактарын катуу суук каптады. Абанын температурасы 40 градустан төмөндөп, баш кала Астана баш болгон бир катар региондордо мектептер жабылды. Бороондон улам айрым чоң жолдордогу унаа кыймылына дагы чектөө киргизилди. Куат Касымбековдун баяны. Бул аптада аба ырайы кескин бузулгандыктан казак бийлиги өлкөнүн түндүк, борбордук жана чыгыш региондорундагы бардык мектептерди убактылуу жабууну чечти. Астанада жогорку окуу жайлардын 1-курсунун студенттери үчүн окуу токтотулду. Ак Мола сыяктуу бир катар шаарларда коомдук транспорттун иши үзгүлтүккө учурады. Түндүк тараптагы Павлодардын бийлиги катуу бороондон улам жол жакшы көрүнбөй калгандыктан бир нече чоң трассаларды убактылуу жапты. Астананын чет жакасындагы бардык жолдорго да чектөө киргизилди. Өлкө боюнча үшүккө кабылган 56 киши ооруканага кайрылды. Алардын көбү баш каланын тургундары. Астанада 14 киши, Костанайда 9 киши кайрылды. Костанайлыктардын экөө 28 жана 50 жаштагы эки аял көз жумду. Буга албетте аба ырайынын бузулганы, катуу суук себеп болду. Ызгаардан улам Астанада жакшылык кыл деген акция башталды. Шаар бийлиги тургундарды суукта калган адамдарга жардам берүүгө, мүмкүнчүлүк болсо унаа менен аларды үйлөрүнө жеткирип коюуга чакырууда. Акциянын алкагында шаардын 2 соода борборунда ысык чай ичип, жылынып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул биринчиден адамгерчилик, жакшы иш. Өзү иш менен суукта көчөгө чыккан адамдар бул жакка келип, жылынып кетсе болот. Адистердин айтымында көбүнчө улгайган адамдар ысык чай ичип кетип жатышат. Келүүгө туура келди. Тоңуп калдым. Аялдамада дагы канча күтөрүм белгисиз. Астаналыктардын басымдуу бөлүгү суукка көнүп бүткөн. Алардын арасында үшүккө кабылгандар болсо да, көбү бул суукту тоготпой турганын айтышты. Өзүмдү жакшы эле сезип жатам. Үшүгөн жокмун. Өмүр бою бул жакта жашайм. Мен үчүн бул өтө деле суук эмес. Нормально. Мен жылуураак кийинем. Аба ырайына жараша кийиниш керек. Казак метеорологдору өлкөнүн көпчүлүк аймактарында катуу суук жана борон болорун апта башында эскерткен. Чыгыш Казакстанда абанын температурасы -45 градустан төмөн түшөт деп күтүлүүдө. Бирок апта соңуна турулай айрым өрөөндөрдө күн жылый баштайт. Жылыды дегенде деле абанын температурасы -12 градусту түзмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык. Ободон кеткен мына ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык Чекетор эми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз.
8 февральда Орусиянын Смоленск облустук соту Кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулун мөөнөтүнөн мурда жазадан бошотуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу айыпкер өзү азаттыкка билдирип, 19 февралда толук бошотууларын кошумчалады. Автокырсыкка байланыштуу былтыр октябрда Москванын Твери райондук соту Анарбек уулун 1,5 жылдык коомдук иштерге жана 500 000 рубль айыппул төлөөгө милдеттендирген. Ал ошондон кийин Смоленскидеги түзөтүү борборундагы нан чыгаруучу заводдо иштеп жаткан. Чыңгыз Анарбек уулу былтыр 16 июнда Москвада такси айдап баратып автоунаасын башкара албай жол четинде бараткан бир топ кишини сүздүрүп кеткен. Кырсыктан 7 киши анча оор эмес жараат алган. 28 жаштагы кыргызстандык суракта адамдарды атайын сүздүрбөгөнүн, көп саат иштеп, көзү илинип кеткендиктен кокустан тормоздун ордуна газды басып алганын айтып, кечирим сураган эле. Бейшембиде миңдеген демонстранттар Гаитинин баш калаасынын көчөлөрүнө чыгып, президент Жовенель Моиздин кызматтан кетишин талап кылышты. Акцияга чыккандар Моизди мурдагы өкмөттүн тушунда башталган коррупциялык иштерге көз жумуп, иликтебей койгонуна нааразылык билдирип жатышат. Ошондой эле демонстранттар коррупциянын айынан өлкөдө бир уч гана адам байып, калгандары эптеп күн көрүүгө аргасыз болуп жатканын билдиришти. Алар Порто-Пренс шаарынын көчөлөрүндө автоунааларды өрттөшүп, баш аламандык жарала баштаганда полиция демонстранттарга каршы көздөн жаш чыгарчу газ чачууга аргасыз болду. Оппозиция президент Моиз бийликтен кетмейинче акциялар уланаарын убада кылып жатат. Буга чейин Моиз бир нече жолу кызматтан кетпей турганын билдирип келген. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Amazon компаниясынын кожоюну миллиардер Джефф Безос америкалык National Enquirer басылмасынын опузалоосуна жана коркутуу үркүтүүсүнө кабылганын жазып чыкты. Безостун айтымында басылма буга чейин анын жеке жашоосун ашкерелеген макала чыгарып, ал тургай сүрөттөрүн жарыялап жибергенине байланыштуу иликтөө жүргүзө баштаган. Мындан улам National Enquirer эгер миллиардер өз иликтөөлөрүн токтотпосо, анын жылаңач сүрөттөрүн жарыялай турганын айтып опузалаганын Безос өз постуна жазып, атургай басылманын жетекчилиги жиберген электрондук каттарды да ачык жарыялады. National Enquirer 2 ай мурда жарыялаган макалада 4 баланын атасы Безостун жашыруун көңүлдөшү бардыгы баяндалган. Андан бир күн мурда миллиардер 25 жыл бирге жашаган аялы Маккензи Безос менен ажырашканын жарыялаган. 48 жаштагы Безос Forbes журналынын версиясы боюнча 135 миллиард доллары менен былтыр дүйнөдөгү байлардын сап башына чыккан. Таиландтын падышасынын эжеси 67 жаштагы Убалыраттан мартта өтө турган шайлоодо премьер-министрликке ат салышаарын жарыялады. Муну менен ал падышалык үй бүлө өлкө саясатына кийлигишпеш керек деген көп жылдардан берки келаткан салтты бузуп жатат. Каныкке мурдагы өкмөт башчы Таксин Чинаватты колдогон партиядан көрсөтүлдү. Чинават 2006 жылы бийликтен кулатылып, өлкөдөн качкан. Ал Монтенегродан баш паник алган. 24 мартка белгиленген шайлоодо кийинки нөөмөт үчүн азыркы өкмөт башчы Прают Чан-Оча ат салышат. Падыша Маха Вачиралонгкордун улуу эжеси Убалыраттан 1970 жылдары Американын жаранына турмушка чыкканда өз ыктыяры менен падышалык наамдардан баш тарткан. 1998 жылы күйөөсүнөн ажырашып мекенине кайткан. Актриса катары таанымал Ратанын талапкерлигин 15 февралда борбордук шайлоо комиссиясы карап чыгышы керек. Бирибизди улантабыз. Орусияда жаштар эски стилдеги эмеректерди колдонууга өтүштү. Кезегинде советтик батирлердин көркүнө ачкан жыгач, сервант менен шкафтар азыр айрым жаш үй бүлөлөрдүн үйлөрүнүн төрүнөн орун алды. Бул үй интерьеринин жаңы толкуну катары дагы бааланып жатат. Мына бул үкөк 1960 жылы ал кездеги Чехословакияда чыгарылган. Бул азыр колдонулбаганы менен формасы абдан кызыктуу. Ошол себептен винтажды жакшы көргөндөр мунун сырткы көрүнүшүнөн улам башка нерсеге да айлантып алышат. Мисалы мен суусундуктарды, ичимдиктерди коюучу бар катары колдонуп жүргөндөрдү да көрдүм. Например, вот я видела вариант, когда из нее сделали бар. Александра Аргунова эски эмеректерди жаңылоо менен алектенген устакананын ээси. Азыр ал чоң энелердин үйлөрүндөгү оокаттарды алып келип жаңылап берүүнү көздөгөндөрдүн саны өскөнүн кошумчалады. Эски оокатты жаңылоо арзан турбайт. Маселен, бир столду калыбына келтирүү 60-80 миң сомго чейин барат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дариге Азаттык чекит. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан дагы таап көрсөңүз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.